Анан Билам Балак менен кетти. Алар Кирият Хутсотко келишти. Балак өгүздөрдү, койлорду союп, Биламга жана аны менен бирге келген төрөлөргө берип жиберди. Балак эртеси эртең менен Биламды Баал бийиктиктерине чыгарып, ошол жерден Исраил элинин бир бөлүгүн көрсөттү. 23 бөлүм. Ошондо Билам Балакка: "Мага бул жерге 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, 7 букачар, 7 кочкор даярдап бер" деди. Балак Билам айткандай кылды. Ар бир курмандык чалынуучу жайда Балак менен Билам бирден букачар, бирден кочкор чалышты. Анан Билам Балакка: "Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур, мен барып келейин. Балким Теңир мага жолугар, ал мага эмнени айтса, ошону сага айтам" деп айтып, бийик жерге чыгып кетти. Ошондо Кудай Биламга жолукту. Билам Кудайга: "Мен 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалдым" деди. Ошондо Теңир Биламдын айтчу сөзүн оозуна салып, Балакка кайра барып ушул сөздөрдү айт деди. Билам Балакка кайтып келсе, ал өзүнүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөр менен туруптур. Ошондо Билам мындай деди: "Маап падышасы Балак мени Месопотамиядан, чыгыш тоолорунан алдырып алып, кел Жакыпты каргап бер, кел Исраил элин каргап бер" деди. Кудай аны каргабаса, мен аны кантип каргайын? Теңир ага жамандык кылбаса, мен ага кантип жамандык кылайын? Мен аны аскалардын чокусунан көрүп турам, адырлардын башынан карап турам. Бул өзүнчө жашаган, эсепке кирбеген эл экен. Кумдай сансыз Жакыпты ким санап чыгат да, Исраилдин 1/4 бөлүгүн ким эсептеп чыгат? Ошол адил адамдар өлгөн сыяктуу өлсөм экен, күнүм ошолордуку сыяктуу эле бүтсө экен. Ошондо Балак Биламга: "Бул эмне кылганың? Мен сени кас душмандарымды каргап берсин деп алдырбадым беле? Сен болсо бата берип жатасың" деди. Билам болсо: "Теңир оозума эмнени салса, мен так ошону айтышым керек эмеспи" деп жооп берди. Балак ага: "Жүр мени менен башка жерге. Сен ал элди ошол жерден көрөсүң, бирок бүт бойдон көрбөйсүң, бир бөлүгүн гана көрөсүң. Ошол жерден каргап бер" деди. Анан аны Пизги тоосунун чокусундагы сакчылар турган жерге алып келип, 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалды. Ошондо Билам Балакка: "Ушул жерде бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңдын жанында туруп тур. Мен болсо тигил жака Кудай менен жолукканы барып келейин" деди. Теңир Биламга жолугуп, айтаар сөзүн оозуна салып, Балакка кайра барып ушул сөздөрдү айт деди. Ал кайра келсе, Балак өзүнүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгынын жанында Маап төрөлөр менен туруптур. Ошондо Балак андан: "Теңир эмне деп айтты?" деп сурады. Ал мындай сөздөрдү айтты: "Тур, Балак, мени ук, Сипор уулу, сөзүмө кулак сал. Калп айткыдай Кудай адам эмес, өзгөрүлүп кеткидей Кудай адам баласы эмес. Ал айтканын аткарбай коймок беле. Ал дегенин кылбай коймок беле. Мына мен бата бере баштадым, анткени ал өзү бата берип жатат. Ошондуктан мен муну өзгөртө албайм. Жакыптын башына мүшкүл түшөрү көрүнбөйт, Исраилдин башына бакытсыздык келери билинбейт. Кудай анын Теңири, аны менен Исраилден падыша Сурнайынын үнү чыгат. Аларды Мисирден Кудай алып чыккан, алардын күчү буйволдун күчүндөй. Жакыпка эч кандай көз байлоочулук таасир этпейт. Исраилга сыйкыр таасир этпейт. Өз учурунда Жакып тууралуу, Исраил тууралуу карагылач Кудай кандай укмуштарды жаратты деп айтышат. Бул эл ургаач арстандай комдонуп, эркек арстандай турду. Эми ал олжоосун басып жемейинче, жайлаганынын канына канмайынча жатпайт." Балак Биламга мындай деди: "Аны каргабасаң каргабай эле кой, бата бербесең бербей эле кой." Билам Балакка мындай деп жооп берди: "Теңир мага эмнени айтса, ошону аткарам деп мен сага айтпадым беле?